Эл аралык маанидеги Ош автобекетиндеги шарттардын жоктугу коомчулуктун сынында калып келген. Буга чейин транспорт министрлигинин карамагында турган Ош автобекети эми Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүлдү. Учурда мында көрктөндүрүү, жарыктандыруу жана жашылдандыруу иштери аткарылууда, жүргүнчүлөр үчүн шарттар түзүлүп жатат. Эл аралык маанидеги автобекет болуп саналган Ош автобекети бир топ жылдардан бери жарытылуу оңдук түзөөдөн өткөн эмес. Бул жайдан коңшу Өзбекстандан тышкары өлкөнүн 7 дуанына каттамдар каттайт. Жүргүнчүлөр жана айдоочулар үчүн шарттардын жоктугу байма-бай айтылганы менен оңдуп түзөөгө аракеттер көрүлбөй келген. 7-8 жылдан бери бул Оштун көркү, бул жакта чек ара, аэропорт, туристтер келет, иностранецтер келет. Анан акыбалы плачен өтө начар болчу да. Айдоочулар үчүн отургучтар, ошол эле пассажирлер элдер келсе отуруп, ушу күткөн болсо, күн бул жерде ысык постоянно көлөккө кыла турган кичине козеректор менен суу чыгарып койсо жакшы болот эле. Самаса бой, мен даже Россиядан келген бир мыйман келген экен. Ушул автовокзал дегенде мен уялып кеткенмин да, чындыгында. Автовокзал после бомбежки дегенде анкен жок, просто эми развалюха эми тиктеп турбаш көрүп атабыз да. Алардын мнениясы да уже ясно болуп калды. Ошон үчүн мына азыр действительно башкача болуп, жакшы болуп атат. 4 күн 5 күн ичинде тазалап, мана ремонт башталды, жакшына болуп. Мурда чаңдын ичинде дарыбыз сатылып, картошка сатылып, базар болуп кеткен эле. Азыр жакшы. Кудай кааласа бир 5-6 күндө бүтүп калса, биз дагы кыйналбай мында жолдо турбастан ичкерде иштеп калсак керек. Кыймылдаш бар. Учурда автобекет Ош шаардык мэриясынын карамагына өтүп, жолдоруна асфальт төшөө иштерине даярдыктар жүрүп жатат. Ошондой эле 500дөй жүргүнчүнү тейлеген бул жайда жарыктандыруу иштери аткарылууда. Айланасы көрктөндүрүлүп, айдоочулар үчүн шарттар түзүлүүдө. Азыр биринчи этапта асфальт төшөө иштери, бардык автобекеттин тегерегин жарыктандыруу иштери, андан сырткары тегерегин жашылдандыруу иштери. Ошол иштер азыркы учурда жүрүп атат. Кудай кааласа жакшы күндөр бүтүп калат деп турабыз. Анан бул негизинен демилгени Ош шаардык мэриясы өзү көтөргөн. Учурда автобекеттин айланасын тегерете курулуш жүрүп жаткандыктан жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыктар жаралууда. Мындан улам коомдук унаалар атайын кезек менен каттамга чыгып жатат. Автобустар, микроавтобустарды мына Баткен, Разакова райондоруна, шаарларына, мына Жалал абад, өзгөн жактарга кетүүчү автобекеттерде мына биздин өзүбүздүн автовокзалдын насосный станциясы бар. Ошол жерлерге биз убактылуу коюп турабыз. Чоң жолго чыкканда бирден экиден чыгышып, жүргүнчүлөрдү ошол жерден алып кетип атышат. Эми биз ыңгай түзүп бергенибизде, шарт түзүп бергенибиз айдоочуларгачы. Учурда жүрүп жаткан курулуштар Ош автобекетинин айланасында гана. Ал эми имаратты оңдоп түзөөгө азырынча каражат булагы чечиле элек. Жылына 11 миллион сомдой киреше түшкөн бул жай 2010 жылы Ош окуясында талкаланып, жарымы күйүп кеткен. Андан бери жарытылуу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Жаңы дайындалган жетекчи бекеттен түшкөн каражатка имараттын айрым бөлүктөрүн жаңылоону пландап жатканын айтат. Негизинен могул жерде атайын күтүү залы деп, мына зданиянын ичин күтүү залы деп бир сыра частный ремонт болуп бүткөн экен. Мына биз келип жетекчи болуп келген күндөн баштап эле мен Ош шаардык мэриясы өткөнгө чейин эле биз ушул жака каражат таап, ошо өзүбүздүн каражаттан ушул жерин жүргүнчүлөргө кыш түшкөнгө чейин, суук түшкөнгө чейин ушул жер полный ремонттоп, ошол жака көчүп киргизебиз деп жүргүнчүлөр шарт түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Отага жакын күндөр муну да бүтүрөбүз. Ошондо азыркы ички жалпы капитал ремонтко кудай кааласа биздин Ош шаардыктын мэри Бактыш Жекшебеков дагы өзү айтып атат, капиталдык ремонтко кудай кааласа жакында баардыгын карап чыгабыз деп атат. Андан сырткары частный анча-мынча жерлери көчкөн жер болсо өзүбүздүн жеке бюджеттен ремонтун жүргүзүп атабыз. Эске салсак, буга чейин Ош автобекетинин абалы менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да таанышып чыккан. Андан соң жогорку кеңештин депутаттары да жеринде таанышып, 27 жылдан бери жетекчилик кылган Айтибай Сабировдун ишмердүүлүгүн сынга алышкан. Көп өтпөй узакка башкарган жетекчи кызматтан кеткен болчу. Алмагүл Эркебайкызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.